Аларга көңүл бура турган учур ооз ачар учурунда дейт. Ооз ачарда телевизор коюп, музыка коюп, токтотулмады. Ооз ачар учурда базарларда, тияк бияктарда жүрүп, хотя бы бир 15 мүнөт калганда болду. Бардыгын токтоп туруп, кыблага карап дуа кылыш керек экен да. Мына Рамазан айдагы дуа ооз ачар учурунда тияк бияка алектенбей, алаксыбай, алакы болбой дуага. Алла кыбланы карап туруп, Аллага жүздөнүп, чын жүрөктөн сураш керек. Я Алла деп, дүйнөнүн жакшылыгын сураңыз, кабырдын жакшылыгын, ахиреттин жакшылыгын сураңыз. Дүйнөнүн жамандыгынан, фитналарынан, кабырдын азабынан, фитналарынан, ахиреттин кордугунан, шермендечилигинен пана тилеңиз. Өзүңүз үчүн, ата-энеңиз үчүн, бала чакаңыз үчүн, элиңиз үчүн, үммөт үчүн, өткөндөр үчүн, тирүүлөр үчүн, келе тургандар үчүн бардыгына дуа кылыңыз да. Мына касиеттүү дуа. Дуа менен Алла Тааланы байланыш. Кайра дуаңыз, ушу дуа кылганга Алла Таала мүмкүнчүлүк берип атса, билип коюңуз, дуаңыздын кабыл болгон белгиси ушул. Түшүндүрө алдымбы? Азыр дуа кылдыңыз. Машалла, дагы дуа кылдыңыз. Машалла, дагы дуа кылдыңыз. Ушу кайра дуа кылып атканыңыз кабыл болгондун белгиси. Ушунча Рамазан айда күн сайын кайра шашылбай, иншалла дуа кылыш керек.